Kimsin sen вообще, kimsin? Ya, aytçı Bekzat, sen kaçandan beri mekençil bala bolgonsun? Kaçandan beri mekençil bolgonsun? Kievski 77 30 kabinet Kudayдын улуу күнү, орозо күнү да ушундай жала жапканга барышат булар. Бекзатка окшогон саясий сойкулар деп коет мунучу. Монткенге монткенге мен жок, сен акың жок. Кимсиң сен? Өзүңдүн местаңды билип, өзүңдүн эмеңди билип жүргүн макулбу? Тетияктагы карыз парастарыңан кутулуп, мен тиги понтуңду, бул понтуңду чечип берем деп, ар кимден акча алыпсың, ошолоруңду жаап, алды былжыраган оозуңду көп былжыратпай жагыңды басып жүргүн. Бекзат, блогер! Сен деген Садырдын атын сатып, Садыр мына, Садырдын кишиси мына дакансалар мына. Мен эле мондай бычакты мизиндей бараткандай жүрөбүз го деп, бычакты мизинде кичине эле бут тайса эле мондай башыңды кыя чапкан атат да. Бекзат, Ыдырыс, анан Улукбек, Бекзат, Улукбек, Ыдырыс. Эмне Садыр Нуркожоевич камалып жатканда бир ооз сөз, бир мындай эме тартып койгонго жараган эмессиңер. Мен өзү андай мындай жалганчы эмесмин, мен аферист, жер саткыч тиги Бекзат айткандай мошенник эмесмин. Даана мошенник Бекзат ошолчу. Бекзат деген мына канча деген видеолорду башкаларды жөнөтүп атышат. Бекзат тигинтип салыптыр, Бекзат мен айттым, аралашпайм. Бекзат эмне жаман кылса өзүнө жаман, жакшы кылса жакшы менеттерди кылып, элдин укугун, эл үчүн, элдин акысы үчүн күрөшүп тигиндемин даса өзүнө жакшы деп мен анын эмелерине чукуган да жокмун. Ал өзү эле башынан сайылып эле, өзү эле асылган өзү магачы. Ошо туугандар. Ошентип анан биз ошол жанагы жердин эмеси боюнча толук бизде маалымат бар. Азыр Элнура Алсейитова Элнура боюнча туура камакка алынган. Эми ал тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө амалдары жүрүп атат. Биз аяка аралашып, тергөөгө аралашып, Бекзаттай болуп колун монтип алып, колун сотторго монтет го кече, колунчу монтип. Соттор деп монтип, сотторго давление кылып, же тергөөчүлөргө давление кылып, андай бул мыйзамсыз нерсе. Өзү соттор, тергөөчүлөр булар бүт мыйзам менен корголгон буларчы. Ал анда Бекзат өзү тергөөчү, өзү прокурор, өзү сот болуп элечи, отуруп алып эле Facebook'тан прямойду коюп алып эле өзү чечим чыгарып эле тиги күнөөлүү экен, тиги кылмышкер экен, тиги жер саткыч экен, бул мошенник экен, бул аферист экен. Бакай ушундайларга бул кандай далили жок эле, эчтеке фактысы жок эле, соттун чечими жок эле, сот чечет, эң акыркы сот айтат. Тергөө бүтүп, сот болуп, анан сот жана өкүмдү окуганда ошондо айтат, сен мошенник, сен эмекенсиң деп, ошондо чечим чыкса, анан айтса болот ошол адамды, мошенник, сен террорист экенсиң, сен мындай экенсиң, сен жалганчы экенсиң, сен мошенник экенсиң, сен жер саткыч экенсиң деп, ошондон анан айтса болот. Анан эчтеке колунда соттун чечими жок эле, уже жаңы эле Алсейитова камалса эле бүттү, бакырып чыкты тигичи. Бекзат. Дагы бир сени ошунчалап коеюн туугандар. Бекзатка Элнура Алсейитова да келген. Бекзат, мен ушинтип жерлерим, монтип мекенчилибизде бирөөлөр келип алып, мошенниктер мени кидайт этип кетти, мага жардам берчи десе, мыйыгынан күлүп туруп басып кеткен. Сами разбирайтесь, өзүңөр чечишип алгыла депчи. Мына Бекзаттын чыныгы жүзү. Анан мындай унчукпай теңелбей койсо элечи, өзүнчө чыгып алып эле шыбап, жамандап, тиги былжырап эле ар кайсын дөөрүп атат. Мындай кичине ойлонуп сүйлөсөң, мен $50,000 алып бирөөнү айыл өкмөткөм. Бекзат, блогер. Сен деген Садырдын атын сатып, анын агасынын атын сатып деген эмени көрүп эле жүрөсүз, группаларда жүрбөйбү? Бекзат бирөөнү $50,000 отургузуп кеткен бала жөнүндө барыңар эле көргөн болушуңар керек аны. Ошондой каша болуп атат туугандар биз жерде. Ушул мына Кудайдын улуу күнү турабыз го, ушул кыргыз элине кызмат кылалы, ушул ак дилибизден элдин мондай бир
көйгөйүн чечилишине мо Садыр Нуркожоевич келгени мына кыргыз эли мындай элдик бийлик колуна тийип мындай элдин кичине мо көксөөсү канып канча деген маселелер чечилип канча деген эмелер болуп ушундай жаркын заман болуп атат да ыя туугандар, ушуну же танабызбы биз? Анан бул Бекзатка окшогон блогерлер мен президент менен прямой сүйлөшөм, мен президент менен мындаймын, мен президентке жакынмын деп президенттин атын саткан ким? Же менде ошондой факты барбы? Менден тапкылачы ошондой факты. Мен барып ушу мен президенттин жакынымын, мен президентке камалып жатканда монтип активный болуп, активист болуп жүргөн мен монтип жок, биз муну эмне үчүн кылдык бул мээнетти? Эмне үчүн ушул Садырды бийликке чейип, бийликке алып келип, Садыр Нуркожоевич камалып жатканда артында жүгүрүп, эмне үчүн ушул мээнетти кылдык? Жалпы кыргыз эли, жалпы кыргыз элине тийсин жарыгы, жалпы журт, жалпы кыргыз эли жакшы жашасын, мыйзамдуулук орносун, жанагындай клановый башкарган, клановый мафиозный эмелерди жок кылсын Садыр Нуркожоевич келип, элдик бийлик орносун деген ниетте кылганбыз биз бул ишти. Башында, эң башында аралашып атканда. Ошон үчүн бир туугандар мына айтып коеюн дагы бир нерсени. Мына жалпы жумлай журт кыргыз эли угуп отурасыздар. Биз ушул президенттин атын сатып, же агасынын атын сатып, же бир туугандардын атын сатып, же бир мындай ушундай кылсак, ушундай кылып, же бир жер сатып, же бирөөлөрдү какшатсак, мына Кудайдын улуу күнүндө турабыз. Биз Кудайга ант бергенбиз, ант берип мына 2019-жылы 2-апрелде камадыбы Соке, баягы 2-апрелде митинг чыгып, 6-апрелде мартта мен камалгам. 2-мартта митингке Садыр Нуркожоевичти чыгар деп биз площадька чойлуу эл чогулуп талап кылганда провокация кылып ошол жерден дагы провокаторлор келип арабыздан эле чыккан душмандар. Арабыздан эле чыккан көрө албастар. Ошолор акырын мен билем алар ким провокатор, ким ошол убакта эле аркы өстө душмандарга иштеп, ким маалыматты ташып, ким эмне кылып жүргөн баарыбыз билебиз биз. Аны силер азыр мекенчил болуп, ошондо эле маска кийип жүргөнсүңөр, дагы деле жүрөсүңөр мекенчилдин маскасын кийип алып. Ким мекенчил, ким чыккынчы экенин мына убакыт таразалап, убакыт өзү көргөзөт. Ушул 2-мартта камалганда 6-мартта, 2-мартта митингде 6-мартта камалдык, 2 ай 6 күн отурдук ГКМБнын СИЗОсунда. Ошондо орозо күндөрү болуп калган бир тууганда. Ошондо да орозо болчу, билесиздерби? Ошондо мына ушул Кудай насип кылып ушу менин жаныма бир аябай Куранды жакшы билген, бир жакшы илимдүү бала келип отуруп калды. Экөөбүз ошо орозо тутуп, дуа кылып, ошондо ант берген мен, мына Кудай Тааламдын астында ант берген. Ошол бала мына экөөбүз түнү менен такажурт окуп, намаз окуп, жана таравих намазды окуп, 2 саат, 1 саат мондай колубузду түшүрбөй дуа кылчубуз. Кыргыз эли улуу ийгиликке жетсе экен, улуу кыргыз мамлекетин кура алса экен, эл бир боштондукка чыгып, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орноп, бир жаркын заман болсо экен, могу Сокеге окшогон шалтактардан кутулуп кыргыз эли бир тыңыраак, мындай сөзү да бар, эрки да жеткен, мындай бир жакшы бир реформатор келсе экен кыргыз элинин башына деп ошол жерден ант берип, Кудай Таалама дуа кылып, ушундан кутулсак, Алла Таалам ушундан куткарсаң, мо Сокеден куткарсаң, мына өмүр бою ушу кыргыз элине кызмат кылып өтөлү. Ушу башыбызды көтөрбөй кыргыз элине кызмат кылып өтөлү деп биз ант бергенбиз, Кудайдын астында ант бергенбиз. Бул биринчи. Экинчиден, Садыр Нуркожоевич мына шайлоонун астында, президенттик шайлоонун астында бизди 6 баладан турган делегацияны кабыл алды. Ошондо отуруп сүйлөшкөндө айтты, балдар деди. Бул саясат аябай оптардылуу нерсе. Бул саясатта мына силерди балдар мен жер каратпайм. Силер жер карабайсыңар. Чоң ийгиликтерге жетебиз. Кыргызстан, улуу кыргыз мамлекетин курайбыз. Ушу аягына чейин колдогула балдар, аягына чейин колдоп, өзүңөр да жаман нерсеге колуңарды малбагыла. Жаман жанагындай ызы чууларга, акча тигиндей мындай интригаларга аралашпагыла. Таза жүргүлө балдар, таза жүргүлө. Таза жүрсөңөр мына ак ийилет сынбайт, акыры ийгиликке жетесиңер деп. Ошондо Садыр Нуркожоевич менен биз убадалашып, антташып, биз ушу убадабызга бекем болобуз.
Ушул сөзүбүзгө турабыз биз. Жаман жакшыга аралашпайбыз деп мына 6 бала, 6 дуандан келген, ар кайсы жерден келген балдар. Баары ошол жерден убадалашып туруп чыкканбыз. Биз Кудай Тааланын астына берген убадабызды, жана ажообуздун астында берген убадабызга биз турабыз. Кудайга шүгүр. Көп мына бир эле эмне деген азыр мен деле мына башында активист болуп тияка бияка жүгүрүп ызычуу кылып бая көрдүк туугандар. Бул биякты деген убакыт керек. Бул моунда карып бир эле мектепте кандай ызычуу болуп атат азыр. Бир эле интернатты алсаңар мына. Бир эле интернатта кандай ызычуу болуп, эмне деген интригаларды чыгарып, биякта кландар бар, мэриянын ичинде отурган мафиозный кландар бар, жана 100 мектептен акча соруп жүргөн соргоктор бар. Алар дагы деле отурат кызматта. Ошо мэриянын жана социальный блогун тейлеген кызматкерлер основном. Гаранодо отурат андай мафиозный кландар. Ушул мектеп, ушул жана биринчи эмедеги маселе чечилбей, президент өзү барышка туура келип атпайбы? Өзү барып ошо маселени аралашып, чечип, ордунан ушинтип өзү кыймылдаганга мажбур болуп атпайбы? Эмне себептен? Эмне себептен ушундай болуп атат? Ошо мэриянын ичинде отурган кызматкерлер өткөндө эле сокулуктун эмеси эмне болду эле? Ошол бир туугандар, бул жер маселеси өтө опурталдуу нерсе. Эгерде Алсейитованын күнөөсү болсо, тергөө күнөөсүн аныктаса, сот аны мыйзам, прокуратура аны мыйзамдуу деп тапса, сот адилеттүү карасын, адилеттүү чечим чыгарсын. Мен Алсейитовага да тартпайм. Мен ал кишини деле жакындан билбейм. Мына мен билген ортодо бир бала бар. Мен сурагам, Куба, эртеңки күнү мен мына мо эже үчүн балайт этип жүрөм. Мен эртең эл караган бетин жер карап калбасын. Куба десем, жок. Братан, мына мен сөзүмө туруп айткан сөзүмдү аткарып жүргөн балам, братан, сен жер карабайсың. Бул эженики баары мыйзамдуу, баары таза. Эми адамда, любой адамда аласа бересеси бар. Туура аны Элнур эже өзү деле мойнуна алып жүргөн. Бирок эч ким үстүнөн келип заявление жазып, баары эле туура түшүнүп, күтүп отурушат. Аласы дагы бир эмеси туура келгенде береселериңизден кутуласыз деп. Андай эле активист кыйын экенсиң мына. Кечеки окуя боюнча, үй сүрдүрүлгөн боюнча камалбай эле жүрүшөт го ошону жазаган эмелери. Аны эмне үчүн ал жөнүндө айтпайсың, Бекзат? Же сен только мындай тандалма гана сүйлөйсүңбү? Эгер сенде фактылар болсо, мен кылмышка аралашкан, жер саткан, же бирөөнүн акчасын жеп алган, бирөөнүн акысын жеп алган, бирөөнүн машинесин тартып алган, менин бирөөнүн үйүн тартып алган фактылар болсо, чыгар, Фейсбукка чыгар. Тиги ровду алып бар, заявление жаз, прокуратурага бер. Эмне үчүн мен мыйзам астында, мен эмне өзгөчө экенмин? Баарыбыз бирдей болуш керек. Баарыбыз мыйзам алдында. Мыйзам баарыбызга бирдей болуш керек. Ошондо мыйзамдын диктатурасы орносо, мыйзамдын үстөмдүгү орносо, анан улуу кыргыз мамлекети ошондо куралат. Анан эле бир блогер чыгып алып, бир 5 кишини чогултуп эле ызычуу кыла берсе, каяктан анан биз оңолуп, каяктан анан мыйзамдуулук орнойт? Дагы бир маселени айтып коеюн. Ушул жер маселеси боюнча мага мына ГКМБнын сотрудниктери да келип кетишкен. Белки МВДнын да балдары келип айтып кеткен. Мен айткам, балдар, мына шайлоо жүрүп атат, шайлоодон кийин башка тигиндей мындай эмелер болот. Ошо могу эмне үчүн могу именно ушундай Ак Ордодо ушундай социальный напряжение чечилбей келген? Балким атайын чечпей келишкен. Балким атайын чечпей, ушу пас ар дайым ушул Ак Ордодо ушундай жаңжал болуп туруш керек да, жаңжал. Митингке чыгабыз, минтебиз, антебиз. Биякта 15 000 участок болсо, бир туугандар, ошонун миңи гана талаш, миңи гана жана баскынчылар басып алган. Калган 14 000де маселе жок. Өткөндө Садыр Нуркожоевич акимдерге менен губернаторго айтпады, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарга келгенде өлүп каласыңар, мамлекеттин кызыкчылыгы келгенде отуруп кыймылдаңар келбей калат деп. 14 000 эмени жөн эле бүтүрсө болот. Ошол жерде бир 1000 эле участок талаш.
Kalgan 14 mingde masele yok. Anan bir-birin jamandap, tukurup, uşaktamay, göre alбастык. Baya Kırgız'da 30 yılda jakşı oğru tapmadık mı biz? Rakıvı okpakılığa aylanıp, akırı Kırgız'dı, başımızdı, başımızdı jutup, mamleketimizi jok kıla turgan oğru. Göre alбастыk, içi tarılık, uşak ayakta, uşak. Jamandamay, tigintip atat, tiyak arılaşıp atat, mintip atat. Şıvamay, karalamay, jala japmay. Şu Kuday'ın ulu günü, orozo günü de uşunday jala japkanга barışat bular. Бекзат окшогон саясий сойкулар деп коет мунуч. Bir karabilden ekinci karabilga sekirip. Men Sadır Japarov'tu koldoyum deytken dağanan Sadır Japarov'un kol alında iştegen emelerdi. Bir tigi aparat jetekçisini alışat, bir dair asılat, bir Akılbek, Sönbek asılat. Emte bir oşto bir hakimge varıp çalışıp aldı. Sen sot, sen prokuror, sen sudya. Bul kılmışker, bul mınday, bul tiginday. Stalin'in zamanında da rastrillet. Biz suday Siletsiv'e degendeyleç. Özünçöle bir terörist bol oldu buluç. Efirde. Tiran bol öleç. Kimsin sen? Vapşe kimsin? Ya. Aytçı Bekzat sen kaçantan beri mekençil bala olgonsun? Kaçantan beri mekençil olgonsun? Kievski 77 30. kabinetke жаңыдан mekençiller uyuşup atkanda bir basıp gelip bir mınday oğuzunu açıp koygan balasın mı? Giyin ele çıka kaldın mı? Жердin jargınan çıkan şeytanday olup. Giyin ele çıkmadın mı sen? Sen kaçan başında жүрген bala eleң? Oşon üçün mınday men kimmin de özüңdü güsküden karap anan sottorga moğutkenge men jok sen, akın jok. Kimsin sen? Özüңdü mestaňdy bilip, özüңdü nemeňdi bilip жүрgün makul bu? Tetiyakta karıs paraslarından kutulup, men tigi pontuңdu, bul pontuңdu çeçip berem dep, ar kimden akça alıpsın, oşolaryňdy jap, aldı bıljıragan oğuzuňdu köp bıljıratpay, jagıňdy basıp жүрgün. Anan, men aytıp koyun, jana sözümün ayağına çıkıp koyun bir tugandar. Emne üçün uşunday напряженияны kалтырıp koyuşkan bular, maseleni çeçpey, pastayan şu janjal bolup turuş kerek da emedeç, Ак Ордодо, başka mına jer mafiyalары толтура көп жерден жер сатылган. Мына мисалы үчүн мына эсептеп көрүңүздөр. 1000 жер, 1000 участок мыйзамсыз басып алынып, сатылып, аркы берки болуп туруп эме болгон. Эми 1000ди 10 миңге көбөйтчү. 10 миң доллардан көбөйтчү, канча болот? Канча миллион доллар болот? Ошол акча, ошондой ресурсу бар, ошондой акчалуу кишилер любой эмени сатып алат, любой интриганы кылат. Любой кишилерге проплачивать айтат, акча төлөп туруп митингге чыгарат. Группаларын угуп отурсаң жерчилердин. Ой, бул жыргатпай калды, бул минтпей калды, бул бийлик деле андай эмес, бул бийлик деле мындай эмес, бул бийлик деле тигиндей эмес деп атайын мындай соцсеттерден жанагындай жалган маалыматтарларды информационный атака кылып, башка кылып, булар атайын уюшкан кылмыштуу топ булар. Булардын ичинде бардык соттору да бар, прокурорлор да бар, чиновниктер, госрегистр, тигиндей, мындай бүт аралашкан бияка. Атайын ошондой эме создавать этип коюшкан Садыр Нуркожоевичтин тынчын алып туруш керек да. Tıkıldatып эшикти, ай биякта тынч эмес, кокуй биякта тынч эмес. Атайын уюштурулган, атайын чечпей коюшкан булар. Атайын ошо нефти жеп туруш керек да, тигинчи. Ажоосду иштетпей, улам көңүлүн буруп, атайын уюштурулган иштерде булар дегенчи. Булар жана канкорлор, жанагы кландар, клановый башкарууда жүргөн атайын ушу Садыр Нуркожоевичтин тынчын алып, эми мына келди Садыр Нуркожоевич жакшы ниет, ак тилеги менен элдин астына келип, канча жылдан бери мыйзамдаштырылып аткан жерлерин мыйзамдаштырып берейин, тигинтип берейин, минтип берейин, больницаңарды чечип берейин, ошо мектеп септек тиги бүт көйгөйлөрүңөр чечилсин деп жакшы тилек ниет менен жардам берип, мыйзамдарды өткөрүп, башка эмелерин баарын шарттарды түзүп берсе, саботаж кылган, саботажниктер, чиновниктер, саботаж кылган, атайлап, толтургандай, бүт структураларда отурат. Бүт
Министрлстволарда отурат, мектептерде отурат, больницаларда отурат. Андай саботажниктер. Айласы кеткенде Садыр Нуркожоевич өзү барып, өзү аралашып ошо маселелерге чейин, өзү аралашып жүрөт го. Ошон үчүн мындай талдап, байкап, этияттап жүрбөсө бул саясаттын чатагы окат бир тугандар. Чатагы окат. Эмне билбейт дейсиңер, саясат эмне экенин, тиги кандай жөн эле мондай бычакты мизинде бараткандай жүрөбүз го дейм, бычакты мизинде. Кичине эле бут тайса эле мондай башыңды кыя чапкан атат да. Кудай сактасын. Кой, тияка бияка аралашпайлы, президентти жаман көргөзбөйлү. Эртең мен жаман ишке аралашып, же бир коррупцияга колумду малсам, бакай кылды деп айтпайт аны. Аны Садыр мына, Садырдын кишиси мына. Мына дакансалар мына деп тигилердин чырагына май тамган атпайбы? Ошого мекенчил болоду бир тугандар. Булар деген биздин жүрөгүбүздөгү мекенчилдикти, патриоттукту өлтүрөбүз деп 30 жыл аракет кылышкан. 30 жыл. Бирок Кудай Кыргыздын жүрөгүн ушундай кылып жаратып койгон экен. Анын ичинден ажообуз Садыр Нуркожоевичтин жүрөгүн ушундай патриот, мекенчил кылып жаратып койгон экен. Сакталып калдык го, я, мамлекетти сактап калдык. Болбосо тети шалтактар отургандай эмне болот элек, я, эмне болот элек? 155 миллиард бюджет менен эле отурчалар болгон. 155 миллиард эптеп күн өтмөй, эптеп пенсия берме, мугалимдерди эптеп өлбө жаным өлбө. Анан эми 420 миллиардка чыгарган Акылбек Үсөнбекович жаман кишиби? Ага келип алып асыласың. Ага тиги Акылбек алдап кетет, Акылбек тиги анга түртүп кетет, Акылбек минтип салат, Акылбек тигинтип салат. Тиякта карап атат, Акылбектин үстүнөн карап атат. Бирөө андай азыр Акылбек Үсөнбекович деле ага эмеси деле даап барбайт агачы. Андай ниети деле жок. Балким Акылбек Үсөнбекович чын жүрөгүнөн, чын ниетинен кой ушу кыргыз элине бир Садыр Нуркожоевичтин эмесин көрүп кой ушу бир жакшы бир атым калсын тарыхта. Жакшы бир мен жөнүндө сөздөр айтылып калсын. 155 миллиардты 420га чыгарып койду. Эмнеси жаман Акылбектин? Ошол бир тугандар, мыйзам жана тартип мына Садыр Нуркожоевичтин дивиси. Аянтта айтылган сөз, аянтта. Эл мондай толкуп, кайнап, ушундай бир сөз уккусу келип, ушинтип турганда айтылган сөз. Садыр Нуркожоевич Кудайым ошол жүрөгүнө салып атат, ушу сөздү айт. Кийин ушул сөз эмең болот. Мамлекеттик идеология болот. Ушул сөзгө таянып, ушул сөз менен дальше окат кылса болот. Бир тугандар, мына айтылган сөз мыйзам жана тартип. Мыйзам жана тартип болбосо бизге инвестор да келбейт. Кыргызстанда өнүгүү да болбойт. Интернаттарда порядок болбойт. Не мэрия билбейсиңерби, я? Урматтуу мэрия. Карылар үйү, интернат, жанагы балдар үйү, мектеп, ал бул. Не үчүн ошо жакты азыркы мэр сиз мындай тартипке алып келип, мондай бир контролго кое албай атасыз? Ар бир мектепте жаңжал чыккан сайын эле Садыр Нуркожоевич барып туруш керек ошо мектептерге. Ишеничти актагылада. Бүгүн 59-чу мектепте кокуй жөнөдүк. 59-ту тынчытып келели. 100 мектеп бар, 100 мектеп. 100 мектептен кармушка кылып, жеп, ичип, көнүп алгансыңар силер. Ошолор менен күрөшпөйсүңбү, Бекзат? Андай эле душман издеген келсе, бар ошолор менен күрөш. Биздин экономиканын 40% көмүскөдө жатат. Төлөбөйт, налогту төлөбөйт. Налогтон качкан бузукулар кымтып, акчаны кымтып, катып эле турушат. Кокуй, ушул Кыргызстан куралданып алсын. Кыргызстан мектеп салып алсын. Кыргызстан бала бакча салып алсын.
Tetik havadan korgona turgan bir kural jara kalbasın dep mınday. Eme kaçan oygonot bizde ya. Oşo menen güreşpeysin oşo. 40% Gömüsködө жатkan ekonomika menen. Ulukbek Karabek bar oşo menen güreş. Güreşkin örgensin anda kıyın. Anda kıyın patriot ekensinger. Bekzat, Ulukbek, Idris. Şunday kıyın ayabay jakşı. Şunday güyerman. Şunday dölle Kırgız el üçün ölüp bere turgan emeler. Patriot adamlar ekensinger. Emne Sadır Nurkoca kamalıp jatkanda bir o söz, bir mında eme tartıp koygunga jaragan emessinger. Oy mına 40% ekonomika Gömüsködө жатат. Бар ошо менен чабышы бер. Бар магазиндерди аңды, кафелерди аңды. Тиги канча деген автомойка магазиндер бар. Анын бар учетто барбы, жокпу, ошону териштир. Налоговыйга бар. Мен жашаган райондо 10 магазин бар. Ушул 10 магазиндин баары тең мамлекетке налог, соцфонд, тиги бул акчалар төлөнөбү деп бар ошолор менен разборка кылбайсыңарбы? Ya şu asılganın elli Akılbek Hüseyinbekovich. Anan tigi Bakaydı jamandaş gerek. Anan tigi Hakimge asılış gerek. Anan tigi Dairge asılış gerek. Anan Alseyitova uşul bu düşmanın senin Bekzat. Tetekta kırılıp çatpay düşmanlar. Oşolordu kıra var alıp. Anday Jolborus Baatır ekensin. Kudaydın ulu günü jala javatasın musulman adamga jala javatasın. Mına men kvartirada jaşayım men. Mına kvartiramda ele jaşap atam. Oşol 2 martda 6 martda kamalganda uşul kvartirada kalgan ayalım 6 balam menen. Oşol ele kvartirada jaşap atam men. Men sendey ol jiplerin janında süretkö düşüp anan janagындай artı aboylongon uyda jaşabayım jona aktap sırdap alıp ele jaşap atam koy kokuy. Sadır Nurkocaovich'ga söz tüybesin. Eldik biylike söz tüybesin. Oşol bir tugandar. Özüңөр kalыс çeçim çıgargıla, özüңөр kalыс karagıla, adiletli bolgula, mekençil bolgula. Uşul артынан ээрчип келатабыз го я. Ушул үлгү бар го биздин алдыбызда мындай. Ошонун артынан ээрчип, биз да мекенчил болуп, биз да артыбыздан инилерибизди ээрчитип, ушинтип бир мындай жыртылган, тонолгон, талкаланган, ошону эптеп, жамап, эптеп, оңдоп, түздөп, мынтип чаптап келатсанан Бекзат капталдан чыгып алып элечи. Бекзат, Ыдырыс, анан Улукбек, ушулар экен да Кыргызстан үчүн күйгөн, күйөрмандар. Ошол бир туугандар, баарыңыздар келаткан айт майрамыңыздар менен мусулманчылыкты ушундай патриоттук менен да көргөзөлү бир туугандар. Анан мен 5 мал Аллаху акбар намаз окуп атам. Орозо туттум анан жок, патриоттук менен мекенди сүйүү, ошо мекенде жашаган кыргыз элин сүйүү, ошолордун акысы үчүн, ошолор жаркын келечек үчүн күрөшүү, адилетсиз камалып жаткан жана антип ажообузга окшоп камалып калса ошолордун артынан түшүп кокуймо, элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшкөн, элдин келечеги үчүн күрөшкөн, бул дагы ыйман. Буга дагы ыйман керек. Буга да үммөт үчүн, кыргыз эл үчүн гам, переживание, пикир керек. Жылдап чечилбеген, 30 жылдан бери эч ким чече албай келаткан чегараны чечип, мына Өзбекстан менен чегарабыз чечилип, тиги орустар менен мамилебиз такталып, биз да окат кылалы, окуй кой, темир жол салалы, гез салалы. Тажикстан менен мына чечилип келатат.
Ошондой жылдап чечилбеген эмелерди чечип атат го Садыр Нуркожоевич.